Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо министринин кызмат ордуна дайындоого Досмонбетов Каныбек Моңолдоровичтин талапкерлигин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугун алуу үчүн киргизем. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Досмонбетов Каныбек Моңолдорович 1979 жыл Нарын облусунун Нарын шаарында туулган, улуттук кыргыз, жаранды Кыргыз Республикасы, билими жогорку 1999 жылы Кыргыз мамлекет курулуш, транспорт жана архитектура университетинде эл аралык экономикалык байланыштар адистигин мен бүтүргөн. Аскердик намы полковник. Жумушчу эмгек ишин 2001 жылда баштаган Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарында 2017 жылга чейин иштеген, 2017 жылдан 2018 жылга чейин Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде Ысык көл боюнча башкармалыгында Ысык көл райондук бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 2018 жылдан 2020 жылга чейин Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде коррупцияга каршы кызматынын башкармалыгында жетекчинин орун басары. 2020 жылдан 2021 жылга чейин Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде коррупцияга каршы кызматында директордун орун басары болуп кызмат өтөгөн. 2021 жылдан 23 жылга чейин Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинде 6-чы башкармалыктын башчысы болуп иштеген. 2023 жылдан 2025 жылга чейин Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде Жалал Абад боюнча башкы башкармалыгында башчысы болуп иштеген. 2025 жылдын 1 декабрынан баштап урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Урматтуу депутаттар, макулдуңарды берип коюңуздарды суранамын. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул дайындоо барыбызга маалым болгондой саясий чечим. Анткени бул саламаттык сактоо тармагына буга чейин менеджер катары адистер дайындалбай келген. Мен дайым айтам, өзү маданият, билим берүү, саламаттык сактоо негизи эле социалдык чөйрөгө көбүнчө ишти мыкты уюштурган, өзүнүн ийгилик тарыхы бар менеджерлерди коюу учуру келди депчи. Сөзсүз эле ырчы, чоорчу маданият министри же ак халатчандар саламаттык сактоону, сөзсүз эле мугалим билим берүү тармагын жетектөө шарт эмес. Бул дүйнө жүзүндө өнүккөн Европа, батыш өлкөлөрүндө дагы, керек болсо Япония, Кореяда дагы ушундай менеджерлер башкарат көбүнчө. Мен ойлойм, бул жагынан президентибиздин чечими туура, жана биз аны сыйлашыбыз керек деп. Кечээ комитетте каралганда Каныбек мырзага бир топ суроолор болду, жооптор кайтарылды. Биз азыр суранып атат. Президентибиз өзү тезирээк карап берсеңер дейт, себеби саат 3-тө урматтуу президентибиз өзү жыйын кылат экен. Ошон үчүн суроо жок эле колдоп берейли. Ама азырчы бирөөңөргө суроо берсек, анда башкаңардын баары сүйлөшүңөр керек. Ошон үчүн суроо жок эле добуш берүүгө өтөйлү, анан кийин суроону бересиздер. Алмаз Акунжанович, отура бериңиз. Курманкул Токтаралиевич, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагасы, комитеттин корутуусун окуу үчүн сөз сизде. Рахмат, урматтуу төрага. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин кызмат ордуна дайындоо боюнча комитет макулдугун берди. Чечимди кароо үчүн Жогорку Кеңешке жиберилсин. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, анда аталган токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 71, каршы жок, баары 71, катталды 73. Урматтуу депутаттар, токтом долбоору жактырылды. Урматтуу Каныбек Моңолдорович, сиздин жаңы дайындалган жооптуу кызматыңызга ийгиликтерди каалоо менен бирге аталган тармактагы оор кырдаалды тезирээк жеңилдетип, чечилбеген көйгөйлөрдүн баарын чечүүгө бел байлап киришип, калыс, адилет иш алып барышыңызды сурайбыз. Сөз сизде. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, колдоо көрсөткөнүңүз үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем. Мен ишенем, ушу сиздер менен биргеликте биздин мамлекеттин жетекчиси менен колдоосу менен Кудайым буйрса ушул Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо тармагын чоң олуттуу
эбегейсиз реформаларга чогуу жетишебиз деп мен ишенем. Чоң рахмат сизге, ийгилик каалайм. Рахмат. Бара берсеңиз болот, ишиңизде ийгилик болсун.